Бүгүнкү спикер Айбек элеби өзү? Спикер бүгүн Айбек, ооба. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, кош келиңиздер. Микрофонду өчүрө аласыздарбы азыр? Бул изилдөө лабораториясынын кезектеги вебинары жана ошо биз узак мөөнөттө башталган сапаттык изилдөөлөрдүн акыркы бир баскычтары да. Анан темасы маалыматталдоо, маалыматты иреттөө. Анан сиздерге эскерте кетсек, башында биз ошо изилдөө темасын кантип тандайбыз деп өзүнчө бир вебинар кылып ачканбыз. Алар баары YouTube каналда жазылуу. Сиздер ошо чатта карап, YouTube'ка жазылып алсаңыздар болот, көрө алсаңыздар болот. Ошондой эле биз адабиятка кантип сереп салабыз, адабияттарды кантип талдайбыз, изилдөөнүн илимий пайдубалын кантип тургузабыз, изилдөөнүн этикалары тууралуу дагы вебинарларды кенен айтып баяндап бергенбиз. Ошонун ичинде сапаттык усулдардын дагы ар бир түрүн өзүнчө ачып бергенбиз. Анын арасында катышып байкоо, интервью алуунун стратегиялары жөнүндө айтканбыз, кейс стади дагы болгон. Анан демек ошентип маалымат чогулгандан кийин ошол маалыматты биз эмне кылабыз? Аны талдаш керек. Талдоонун кайсы негиздери бар, кандай жолдору бар? Азыр мындай технологиялык заманда кайсы программалар бизге жардам берет? Ошонун баарын бүгүнкү спикерибиз Айбек Самаков айтып берет бизге. Айбек Самаков өзү Тюбинген университетинин антропология кафедрасынын аспиранты. Өзүнүн илимий ишин Казакстанда Сырдарыянын ошо агымында, төмөнкү агымында алып барат. Жана жергиликтүү элдердин ошо азыркы адаптациясын карап бүтүрүп атат, диссертациясын. Ошо Айбек, сөз сизде. Гүлзат, чоң рахмат. Негизи ушундай ушул абал оор болуп атканда да болуп атса дагы ушундай вебинарыбызга келип катышып берип атканыңыз үчүн алкыш айтам. Анан Гүлзат айтып кеткендей эле бүгүн ошол маалыматты талдоонун ыкмаларын карап, негизи маалыматты кандай талдайбыз, маалыматты эмнеге талдайбыз деген суроолорго жооп бергени аракет кылабыз. Негизинен бул маалыматты талдоо деген эмне деп сурасак, бул маалымат талдоонун негизги максаты ошол сиз тапкан маалыматтын жана бул биз жашап аткан жашообуздун ортосундагы кандайдыр бир байланыштарды табуу. Эң негизги ошол маалымат ортосунда болобу, же болбосо сиз тапкан маалымат менен жашоонун ортосундагы байланыштарды, мыйзам ченемдүүлүктөрдү, кээ бир учурларда эрежелерди табуу болот да. Негизи ушул маалыматты талдоо бул илимдин өзөгү деп айтсак болот. Себеби ошол маалымат талдоо аркылуу илимий билимди алып чыгасыз. Мен you are muted деп атат го, Жок, угулуп атат. So you are muted by host дейт, анан бирок макул. Угулуп атат да. Ошол негизи маалыматты талдоо аркылуу силер тапкан билимиңерди илимий билим деп айтканга ушундай негиз аласыңар да. Анан негизи маалымат талдоо, маалымат жыйноо ыкмалары менен аябай тыкыз байланышта да. Бул жерде илимде бир сонун эреже бар. Эгерде силер талдап аткан маалыматыңар начар болсо, жыйынтыктарыңар да начар болот да. Англис тилинде буну бир ошо макалы бар, неме деп коет да. Таштандыны талдасаң, таштанды кортунду чыгарасың депчи. Мисалы үчүн ошо англисче garbage in, garbage out деп коет да. Ошон үчүн талдоо ыкмаларыңар кандай сонун болбосун, өзүңөрдүн талдоо жөндөмүңүз кандай сонун болбосун, эгерде сиз жыйнаган маалыматыңыздын сапаты начар болсо, демек талдоодон чыккан жыйынтыктар да начар болуп калат да. Ошондуктан маалыматты талдоо усулдары маалыматты жыйноо жана усулдарына аябай тыкыз байланышта. Ошону дайыма эске сактап, эске тутуп жүрүшүбүз керек. Анан негизи маалымат талдоонун бир нече баскычтары бар. Ал баскычтарын атап кетсек, бул
маалыматты иреттөө, маалыматты андан кийин белгилөө, андан кийин сүрөттөө, анан төртүнчү салыштыруу. Албетте булар деген ушундай ирет менен дайыма кетиш керек дегенден алысмын. Мисалы үчүн кээде сиз маалыматты иреттеп баштап анан иреттеп атып дароо белгилей бересиз. Кээде сүрөттөп баштаганда кайра сиз иреттегенди өзгөртүп коюшуңуз мүмкүн да. Демек ушул бизге маалыматты иреттөөдө, белгилөөдө, сүрөттөөдө, салыштырууда азыр болсо заманбап өтө сонун усулдар бар. Ошо өтө сонун куралдар бар. Ошол куралдарга азыр көңүлүңөрдү бурсам жакшы болот. Азыр мен сиз менен бөлүшөйүн. Деп анан көрүп атасыздарбы, менин немемди? Экранымды көрүп атасызбы? Мына, мисалы үчүн бул жерде MaxQDA деген программа, бул MaxQDA деген программа сиз текст менен иштеп, ушул текстти талдаганга жардам берүүчү программада. Анан бул деген ошол текстиңерди иреттеп жана белгилегенге жардам берет да. Мына бул жерде карасаңар, бул жерде мен кылган интервьюларым менен анан өзүн жазган немелерим бар, документтер. Көрдүңүзбү? Бул жерде интервьюлар, анан field notes деген бул менин өзүм жазган документ. Анан бул жерде деген көрдүңөр, баарын эметип туруп, анан мисалы үчүн мен field notes менен иштегим келсе, буну басып койсом кызыл болуп калат. Анын ичинен мисалы үчүн азыр кечиресиз. Анын ичинен мына могул жерде текст пайда болот ортодо. Анан ушул текст пайда болгондо деген сиз мына мисалы үчүн могул жерин белгилеп, бул деген мисалы үчүн COVID-19 байланыштуу деп койсоңуз, ушул белгиленип калат да. Анан белгиленип ушул сиз интервьюларыңардын баарын белгилеп бүткөндөн кийин, сол жакта силердин интервьюларыңарда кандай темалар айтылганын измеси чыгып калат. Анан ушул деген биринчиден белгилүү баскычтар болуп калат. Анан ушунун негизинде сиз сүрөттөп анан бири-бирине салыштырсаңыз. Чын эле айтып атам, жегим келбей калды өзүм. Бул деген мына Айбек туруп турсаң? Айбек unmute кылсаң? Айбек угулбай калды. Азыр 1 мүнөт. Угулду. Сүйлөй бер. Угулдубу? Тиги мына ушул бул бир ыкмасы, бирок ошо мен атап кеткендей эле бул жана MaxQDA программасы деген ал бекер программа эмес, тилекке каршы бир 100 евродой турат. 100 еврога деген 2 жылдын ичине лицензия сатып аласыңар. Анан ошол лицензияны 2 компьютерде колдонсоңуз болот да. Негизи эрежеси боюнча бир эле киши 2 компьютерде колдонуш керек, бирок силер 2 киши кошулуп туруп, ошону студент болсоңуз, ошо 100 евронун тегерегин аласыңар 2 жылгачы, ошентип сатып алсаңар болот. Ошо бирөөңөргө бир 50 евродон түшөт да, бир 4000 тегереги болуп калат. Бирок 2 жылдын ичине менин оюмча бул бир аз кымбат болгону менен, бирок аябай пайдалуу программа да. Анан тиги MaxQDA-дин дагы MaxQDA-га окшош программалар бар. Ал Atlas TI деген, анан NVivo дегенчи. Ошолор дагы негизи иштөө эрежелери ушуга эле окшош, бирок мүмкүн университеттин болобу же изилдөө институттун ошол NVivo-го же Atlas TI-га же MaxQDA-ге лицензиясы бар болсо, ошону да колдонсоңуздар болот да. Анан эгерде сиздерде ошо MaxQDA жок болсо, мындай жөнөкөй эле Excel документтин ичинде дагы маалыматыңызды иреттеп, белгилеп, сүрөттөп, анан салыштырсаңар болот да. Мына мисалы үчүн мен сизге азыр мен архивде кылган изилдөөмдүн мисалын көргөзүп атам. Мына ылдый жакта карасаңар, мен 3 архивде иштегем. Мына ЦГА деген Центральный госархив болчу Алматыдагы, президенттин архиви бар болчу, мурунку Компартиянын архиви. Жана Обл архив, Кызыл Ордодогу Обл архивде иштегем да. Анан ушул жерде карасаңар, мына баргандан кийин эле сиз окуган маалыматтарды
мына жылы боюнча фонд, опис, дело деп туруп, анан делонун аты менен атын жазасыңар. Анан бул жерде жанакы силерге кызыктуу болгон маалыматтарды мондай белгилесеңер болот да. Кийинчерээк бул жерде кадимкидей эгерде маалымат керек болсо могул жерде найти дегенди таап туруп эле, мисалы үчүн сизге керек болгон нерсени жазасыңар. Мисалы үчүн анан мисалы үчүн ушуларды таап, мисалы үчүн иреттеп, белгилеп талдасаңар болот да. Анан обул архивдики дал ушундай, президенттин архивиники дал ушундай. Ушундай бул ошол маалыматты иреттөө, көрдүңүзбү? Бул жерде менин бүт маалыматым иреттүү турат. Маалыматты иреттөө ошо талдоонун алгачкы баскычтары болот да. Анан эгерде мен кээ бир документтерди скандарын кылган болсом, мисалы үчүн могул жерде менде скандар да бар. Мисалы үчүн ЦГАнын бир мисалы үчүн могул жерде дело описти карап алабыз да. Мисалы үчүн ЦГАдан могул жерден немени карап алабыз. Мисалы үчүн кайсыл жыл фонд, опис, делонун могул сандарын эстеп калып, анан бул жерге барып, мына карасаңар, мисалы үчүн меники мына 40-чы жылдын моунусу бар, мисалы үчүн 62-нин бунусу бар деген ушундай мисалы үчүн ичине кирсеңиздер, мына ошондой скандар бар да. Бул деле ушул иреттөө жана маалыматты талдоонун ошол алгачкы баскычтарынын бири да. Анан бул деген ушул иреттөөнүн бир түрү. Анан жана белгилөө деп атпайбызбы? Белгилөө деген эмне? Белгилөө деген бул силердин иреттелген маалыматыңар эмне жөнүндө экен, же эмнеге таандык экенин белгилегениңерди ошол экинчи баскыч болуп калат да, белгилөө деп. Мисалы үчүн мен дагы бир башка кесиптештер менен, эмгектештер менен кылган жумуштун көрсөтүп кетсем, биз деген ушул жаратылышка, био ар түрдүүлүккө жана адам баласынын баалуулуктарына байланыштуу адабиятына сереп салганбыз да. Биздин ал ишибизде интервьюларды кылган эмеспиз, мындай талай изилдөөнү кылган эмеспиз. Биз адабиятты талдоо биздин талай изилдөөбүз болуп калган да. Ушул жерде мисалы үчүн мен өткөндө Гүлзат экөөбүз маалыматты талдоонун, адабиятты талдоодогу жанакы ушул маалыматты ошо макалаларды жыйноо ыкмаларын көрсөтпөдүк белек, ошондой жыйналган ошондой ыкма менен. Анан мисалы үчүн ар бир сап бир макала да. Ушул макаланы мисалы үчүн окуйсуз, окуп туруп анан могул жерде категориялар бар. Мына мисалы үчүн local knowledge, indigenous knowledge, broad value, specific value деп көрдүңөрбү? Эгерде сиз окуган макала ушул темаларга туура келсе, могул жерде 0-дун ордуна 1 деп жазып коесуз. Туура келбесе 0 деп жазып коесуз. Бул деген ошол маалыматты белгилөөнүн ыкмалары да. Анан ушунун негизинде анан кийин мисалы үчүн мынтип момундай неме чыгарсаңыз болот. Мисалы үчүн тиги мына мисалы үчүн могул жерде local knowledge'ке жергиликтүү билимди камтыган мисалы үчүн 14 макалалардын 14% ошентет, тигинтет деп туруп, анан ошол Excel'дин эле өзүнүн жанакы ондай график жасаган ыкмалары бар. Ушундай график жасасаңар, бул деле мына белгилөө аркылуу сиз маалыматты талдап атасыңар да. Анан ушул эки мисалды көрсөткөн себебим эмне? Бул ушул ыкма, мына мен азыркы көрсөтүп аткан ыкма, буну дедуктивдүү ыкма деп коет. Себеби сиз алдын ала кайсыл категориялар бар экенин, мына могу кандай категориялар бар экенин алдын ала белгилеп алып, кийин силер болгон маалыматыңарды ошого жараша белгилейсиңер. Бул дедуктивдүү. Көрдүңөр, биринчи категорияларды иштеп чыктыңар, анан силердин маалыматыңарды ошого ченеп белгиледиңер. Бул Макс Кюдейде көрсөтүп атканым бул индуктивдүү. Сиз башында могул жердеги категориялар болгон жерде эчтеке жок болот да, бош болот. Анан силер өзүңөрдүн интервьюларыңарды окуп, интервьюларыңарды көрүп, өзүңөрдүн жазгандарыңарды көрүп, бул деген балык кармаганга байланыштуу экен, же болбосо бул деген климаттын өзгөрүшүнө көнүү ыкмалары экен деп туруп, ошол категорияларды силер өзүңөрдүн интервьюларыңардан алып чыгасыңар да. Демек көрүңөр, ушундай эки ыкма болуп атат: өйдөдөн ылдый жана ылдыйдан өйдө.
Анан азыркы учурда мисалы үчүн дагы түрлүү маалыматты талдоонун ыкмалары бар. Анан мен сизге айтып кеткендей эле, сиздин маалымат талдоо ыкмаларыңар сөзсүз түрдө сиздин изилдөө ыкмаларыңарга байланыштуу болот. Мисалы үчүн мен өзүмдүн ишиме дагы момундай карталарды да колдонгом. Карталарды колдонгондо азыр көрсөтөм. Мына мен изилдөө кылган жериме келдик. Ошол бул деген Google Жер деген программа, Google Жер деген программа бекер. Буну ошол өзүңөрдүн ыкмаларыңарда да колдонсоңор болот. Мына могул жер Сырдарыянын төмөн агышы. Сиз көрүп турган жер Сырдарыянын төмөн агышы. Көрдүңөрбү? Могул деген аралдан калдыгы да. Арал деңизинин калдыгы ушул болчу. Мурун могул жердин баары арал деңиз болчу, азыр ушунча эле жери калды. Түндүк арал болуп калды да. Анан мен изилдөөмдө биздин негизги суроо жергиликтүү калк Сырдарыя менен Дарыя менен болгон карым катнашын изилдеш керек болчу да. Анан ошонун изилдөөнүн бир ыкмалары мен барып байкасам, алар Сырдарыя деп эч качан көп айтпайт экен. Бирок ар бир ошол дарыянын ар бир бөлүгүнүн өзүнүн аты бар экен да. Чаканыраак аты бар экен. Анан мен ошол аттарын мисалы үчүн Көңдүү арал, анан Байкожо, анан мисалы үчүн Ашы көл, Сортубек, Котан көл деп ушундай көрдүңөрбү? Бул жергиликтүү аттарды белгилеп, мындай картада жок аттарды белгилепчи. Ошолорду белгилеп, анан ошол коюлган аттардын тарыхын жазып, анан ошонун негизинде мен мисалы үчүн ушул жергиликтүү калк Дарыя менен болгон мамилесин көрсөтүп атам да. Демек, эгерде сиз карталарды да колдонсоңуз, демек өзүңөрдүн изилдөө ыкмаларыңарда силерде азыр GIS деп коет, географиялык ыкмалар депчи. Ошо маалыматыңарды талдаганда географиялык ыкмаларды колдонушуңар керек болуп калат. Ошо анан негизи ошол дагы бир айтып кетчү нерсе, мисалы үчүн өзүңөрдүн сиз келген илимиңерге жараша ар кандай десем маалыматты талдоонун салттары болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн жана позитивисттик парадигма деп атпайбызбы, жанакы социологиянын кээ бир багыттарында ушундай бир философия бар да. Философия дегенде биз мисалы үчүн позитивисттик философия дегенде бул биз баарыбыз деген дүйнөнү мисалы үчүн мындай бир жол менен тааный алабыз, анан ошол биз изилдеп аткан дүйнө ал объективдүү деп айтышат да. Анан конструктивисттер деген бар, алар айтат, жок, биз көрүп аткан дүйнөнүн баары субъективдүү, биз ошон үчүн объективдүү дүйнө деген жок деп айтышат да. Ошого жараша мисалы үчүн өзүңөрдүн жазган макалаңарда дагы талдоо кылганда дагы ар кандай кандай десем ошол ыкмалар болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн кээ бир макалаларды окуп көрсөңөр, ал жерде дароо эле мисалы үчүн киришүү, анан мисалы үчүн адабиятты талдоо, анан жыйынтыктар, ошо сиз тапкан маалыматтар, анан деген маалыматты талдоо жана талкуулоо деп ошондой бөлүп коюшат да. Бирок антропологияда бизде мындай түшүнүк бар, сиз деген сүрөттөп атканда деле, маалыматты берип атканда эле дароо талдап аткан болосуз депчи. Себеби сиз бирдемени сүрөттөп атканда эле мисалы үчүн маалымат ортосундагы байланыштар, кээ бир байланыштарды баса белгилеп, кээ бир байланыштарды сүрөттөбөй коюп, сиз дароо эле ошол талдооңузду сиз башында эле баштайсыз да. Ошон үчүн көп учурларда антропологиялык тексттерди окуганда ал жерде мисалы үчүн мына булар результат, бул жыйынтык, бул деген талдоо менен талкуулоо деп бөлбөйт да. Ошонун баары бир болуп кетет да. Ошон үчүн бири менен аралашып кетет. Ошондой ошо сиздин илимиңизге жараша дагы, ошо сиздин илимиңиз кайсыл салтка тиешелүү болсо, ошого жараша дагы ар кандай десем ыкмалар болушу мүмкүн. Ошол негизи мен сизге бүгүн сиздерге көрсөтөйүн деген ушул нерселер болчу. Анан дагы бир сыйра баарын кайталап кетсек,
негизги маалыматты талдоонун негизги максаты сиздин маалыматтарыңыздын жинаган маалыматтарыңыздын ортосундагы байланыштарды табуу жана сиздин тапкан маалыматыңыз менен адабияттын ортосундагы байланыштардын табуу да. Байланыштарын мыйзам ченемдүү көрүнүштөрүн же болбосо эрежелерди табуу. Ошол себеп үчүн сиз талдап атасыз. Анан маалымат талдоонун ыкмалары негизи сиздин маалымат жыйноо ыкмаларыңызга тыкыз байланышта. Себеби сиз кандай маалымат жыйнасаңыз, ошого жараша маалымат талдоо ыкмаларын колдоносуз. Анан маалымат талдоонун бир нече баскычтары бар. Ал баскычтар кайталанып, анан биринен артынан бири кете бериши мүмкүн. Алар маалыматты иреттөө, маалыматты белгилөө, сүрөттөө жана салыштыруу. Анан негизи ошол маалыматты белгилөөдө болобу, тиги сүрөттөдө болобу, дедуктивдүү жана индуктивдүү ыкмалар бар, Дедуктивдүү деген сиз башында сиз кандай категорияларга, кандай бөлүктөргө бөлөрүңөрдү билип алып туруп, ошого жараша жасайсыз. Индуктивдүү болсо сиз интервьюларыңарды, чогулткан маалыматтарыңызды карап туруп, ошонун ичинен эмне чыгып атканын байкап, анан категорияларды ошондон алып чыгасыз да. Негизи ушул мен айтайын дегем, эгер суроолоруңар болсо, ошо Гүлзат аркылуу берип турасыз да. Гүлзат айтып турасыз да, кимдин кандай суроосу бар да? кезеги келгенин. Ооба, Айбек, чоң рахмат. Абдан маанилүү жана мүмкүн татаал маалымат болгондур. Кыргызстан үчүн мындай усулдар, техникалык усулдар оор көрүнүшү мүмкүн. Бирок ошентсе деле YouTube каналына чыгарылат, ошондо деле кайра көрүп үйрөнө алышса болот да. MaxQDA, Atlas-T, NVivo кеңири колдонулган ыкмалар. Мен өзүм деле MaxQDA-ны колдонуп баштагам. Бирок буга деле бир кичине техникалык билим керек да, бир аз анан бир жөндөмдөр да болуш керек. Анан азыр бияка суроолор бирөө жазды. Турат Алыбаев сиздин Instagram баракчаңызды сурап жатат жана онлайн университетинин Instagram баракчасы барбы дейт. Мен Instagram колдонбогондуктан азыр шилтемесин бере албайм, бирок бар Instagramда онлайн университеттин баракчасы бар. Ал жакка көбүнчө жарыялар чыгып турат. Аны азыр мүмкүн бирөө Айсул эже азыр берет экен. Айбек, сиз дагы Instagram баракчаңызды жазып койсоңуз Турат ага. Мен деле бар, бирок мен да аны көп колдонбойм да. Андан көрө ошол Facebook'та же Twitter'де неметсеңиз болот. Мен азыр жазып койсоңуз. Анан Зары деген сурап жатат. Сапаттык маалыматты талдоодо колдонулган атайын программаларда иштеп жатканда темаларды, коддорду уюштуруу боюнча дагы маалымат берсеңер жакшы болмок дейт. Жана коддорду, темаларды ошентип кантип ичинде иреттеп уюштурасың? Сиз мисалы үчүн мына азыр тиги кайра скрин шер деп кылайын, азыр кечиресиз. Мына ушул жерде кирдиңизде, мисалы үчүн сиз коддорду кылып атканда, мисалы үчүн могул жерде каалаган кодду кылсаңыз болот да. Анан бири-бири менен уюштурганда да, мисалы үчүн мен чыктым да, жазып атам, анан мисалы үчүн бул мына мисалы үчүн agriculture деген ичинде карасаңыз, айыл чарба, ичинде дагы күрүч эгүү боюнча маалымат бар да. Мурун мисалы үчүн башында мен күрүч эгүү деген өзүнчө категория болчу да. Ошентип категориялар чыгып келди да. Андан кийин мен тиги бул күрүч эгүүнүн деле чоңураак, мисалы үчүн айыл чарба деген категорияга киргизип салышым керек экен дедим да. Ошондо мынтип туруп алып туруп эле кайдымкыдай эле мынтип жылдырып койсоңор эле, жанакы кайдымкыдай компьютерде иштегенде бир папкадан бир папкага салганда жылдыра бересиз го. Ошондой эле жылдыра берсеңиз болот. Анан кийинчерээк ушунуңарды код системасын жалпы көрүп, мындай
даракча катары кылып көрсөңөр болот. Анын визуализация деген да бар, анын өзүнчө бир темада. Ошол визуализацияда да өзүңүз кооз кылып, көркөм кылып, ушул коддордун баарын көрсөтсөңөр болот. Бул жер ошол негизи эле оңой. Же мисалы үчүн балык уулоо, балык уулоонун ичинде дагы мисалы үчүн бир нече категориялар бар. Мисалы үчүн балыкка байланыштуу салттык экологиялык билим, балык уулоо мисалы үчүн усулдары жана тиги куралдары, мисалы үчүн Алимжан деген мисалы үчүн менин бир дос балам ошол балык жөнүндө көп айтып берген, ошентип мындай бөлүп ушундай немете берсеңер болот да. Сиз мен айтып атпайм, мисалы үчүн белгилеп атып дароо иреттеп кете бересиз да, анан bunуңар өнүгө берет. Ошондуктан бул негизи аябай эле оңой эле программалар. Оңой программа болгондо ошол жана компьютерде бир папкадан бир папкага жылдыргандай эле, же болбосо Word документте неме жазасыз го, комментарий бөлүп туруп эле ошол комментарий жазып коюп мындай аябай эле оңой да. Анан бирок кийинчерээк сиз маалыматыңызды жазганда өзгөчө бул бизге антропологдорго окшоп мисалы үчүн 80-90 интервью кылган болсоңуз баарын эстей албайсыз да. Ошон үчүн мисалы үчүн балыкчылык жөнүндө макала жазам же бир диссертацияңардын баарын балыкчылык жөнүндө жазам десеңер, ушул балык деген кодду басып коесуңар, анан бүт ошого тиешелүү маалыматтарыңар чыгып калат да. Ошон үчүн дароо эле ошону мындай бат-баттан иреттеп алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошол сиздин сурооңузга ошол толугу менен кандай кылыш керек экенин көрсөтө алган жокмун, себеби ал ошол дагы өзүнчө бир техникалык жакка өтө терең кирип кетет. Анан негизи Max QDA'нын өзүнүн дагы үйрөтмө видеолору бар да. Max QDA'нын каналы бар, бирок тилекке каршы англисче, орусча бар болду экен, жок болду экенин билбейм, бирок бар болушу да мүмкүн да. Ошондо карасаңар, жанакы туториал деп коет, ошо кадимкидей буну бассаң мындай болот, тигини бассаң мындай болот деп үйрөткөн ошол Max QDA өзү жасаган видеолор да бар. Ошол аркылуу дагы үйрөнсөңүз болот. Мугалимдин деле кереги жок. Ооба, ошондой. Рахмат. Турат Алыбаев жазып жатат. Өтө сонун болду. Рахмат Айбек мырза. Оксана Исмаилбекованын суроосу. Рахмат Айбек, канча убакытта үйрөнсө болот жаңы программаларды? Эми негизи жана бул программанын негиздерин эгерде сиз компьютер менен иштеп жүргөн болсоңуз, ачып эле бир 1-2 саатта эле негизги тиги ыкмаларын үйрөнүп алсаңар болот да. Жана чукулап атып элечи, жана кыргызда сонун сөз бар го, чукулап атып үйрөнүп алдым деп. Ушу чукулап атып эле 1-2 сааттын ичинде үйрөнүп алсаңыз болот. Анан бирок жанакы визуализация, тиги бу дегендерин дагы бир 1-2 күндүн ичинде үйрөнсөңүз болот да. Бул деген баары сиздин буга чейин башка программалар менен иштеген тажрыйбаңызга байланыштуу да. Эгерде сиз Word менен көп иштеп жүргөн болсоңуз, оңой эле үйрөнүп алсаңыз болот. Ошо бир 2 сааттан бир 2 жуманын ичи деп койсок болот го дейм. Эгерде аябай жай үйрөнсөңүз эле 1-2 жуманын ичинде өздөштүрүп алсаңыз болот. Ооба, рахмат. Лазат Өмүр жазып жатат. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар? Жогорудагы айтылган программалар менен Кыргызстанда кайсы жош колдонулат? Алдын ала рахмат. Аны тилекке каршы мен билбейт экенмин, кайсыл жогорку окуу жайларда бар экенин, бирок ошол жогорку окуу жайлардан өзүңөр сурашыңар керек, студент болсоңор. Анан негизи аларда жок болсо, талап кылсаңар болот да. Эгерде өзгөчө контрактта окуп аткан болсоңор, айтсаңар болот, биздин студенттерге керек, ушуну силер университет сатып алышыңар керек десеңер, эгерде студенттер ошондой талап койгон болсо, университет үчүн бул чоң деле акча болбой калат да. Ошол үчүн жеке адам үчүн чоң акча болуп атса дагы университет үчүн арзаныраак. Университет чоң да, алардын бюджети да чоңураак болот. Ошон үчүн талап койсоңор, саттырып алсаңар болот да. Бирок кайсында бар экен тилекке каршы билбейм. Эгерде башка катышуучулар ушу биздин университеттерде иштегендер бар болсо жана билсе, ошолор айтып берсе жакшы болмок. Айбек, ооба, эң туура айтып кеттиңиз. Студенттер өздөрү дагы талап кылып, мындай сунуш киргизип өзгөртүп турса болот да, ошол программаларды болобу же башка нерселерди мындай жасагыла деп туруп токтолуп эле сунуш киргизип мугалимдер менен бир нерселерди өзгөртсө болот да. Анан эл аралык университеттерде болуш керек бул программалар. Мен ойлойм, аларда баарында эле бар. Ауытса, тиги Ататүрктөрдө болсо керек, Манаста.
Мамлекеттик университетте жок болушу мүмкүн. Булар кичине кымбатыраак, канча бир 2000 евро белем ушунун баасы. Университет үчүн бир ошондой болуп калышы мүмкүн да, бирок анын канча жүздөгөн же бир миңдеген лицензия болуп калат да. Анан ошон Көп киши колдоно алат. Башына бөлгөндө арзан түшөт да. Азыр болсо ошол бир 99 евро ошол 2 жылдык. Анан жана мен айтып кеткендей эле 2 киши колдонсо болот. Негизи эрежеси боюнча бир киши 2 компьютерде деп айтат да, бирок баары эле ошол 2 киши бөлүп алат да, бирөө ошондо бир 50 евродан болуп калат киши башына. 2 жылдын ичинде студент болсоңуз. Бирок ошо студент болгондо дагы немеңизди жибересиз да, күбөлүгүңүздү, далилиңизди. Ошондой. Бирок эгерде сиз студент болбосоңуз да, бирок аспирант болсоңуз, аспиранттар үчүн аябай эле керектүү нерсе го дейм да. Мисалы үчүн кээде ошол тиги 50 евро немеге деле кетип калып атпайбы, мисалы үчүн кагаздарды чыгарууга деле майда чүйдөгө деле кетип калат да. Анан эгерде илимий жаатта иштеп аткан болсоңуз, бул эми керектүү нерсе болуп калат да. Ооба, туура. Да Сабира Чаргынова жазып жатат Шамалды сайдан. Айбек, чоң рахмат. Сырдария жөнүндө өзүмө керектүү кошумча маалымат алдым. Айрыкча ар жерде аттар өзүнчө аталышы жөнүндө. Өйдө да калтырып кетmiş Сабира Чаргынова Шамалды сайдан мен апам жазып атат. Онлайн университеттин уюштуруу тобуна чоң рахмат. Баары бекер, убактыңарды бөлүп маалымат даярдап көп кызыктуу темаларды өткөрөсүңөр. Тема абдан кызыктуу болду. Лазат Өмүрдүн дагы суроосу бар экен. Программаларды жүктөөдө компьютердин же ноутбуктун күчү кандай болуш керек? Алдын ала рахмат. Ошо Сабирже, саламатсызбы, кандайсыз? Ошо биз да тиги сизге Шамалды сайга жана иш-чараларга барганда сон болгон. Анан ооба, негизи ушул жердин аталыштары боюнча да мисалы үчүн өтө кызыктуу тема болгон да мен үчүнчү. Мисалы үчүн ошол бир коомчулуктун жаратылыш менен байланышын кандай изилдесе болот деген, бул да кайра эле ошо изилдөө ыкмасына келгенде, анан ошо жер аталыштары өздөрү чыгып калган, ошо суунун боюндагы жерлердин аталыштарычы. Анан ошону бул неме менен Google жер менен мен жогоруда айтып кеткендей эле колдондум. Анан ушундай мисалы үчүн Google жер бекер эле да, баарыңар колдоно алсаңар колдонсоңор болот. Баарыңар деген өзүңөрдүн жаныңардагы немелерди мондай белгилеп, мисалы үчүн могул деген мисалы үчүн Сырдариянын агымы да, көрүңөр, могул жерде кетип атпайбы, көрүңөр. Анан бул жерде мисалы үчүн могул жердин ар бир ийримдин өзүнүн бир аталышы бар экен да. Анан ошол аталыштары мага кызыктуу болуп, ошолорду дагы жазып, анан мен деле буга чейин географиялык ыкмаларды колдонгон эмесмин, бирок буну дагы ошол талаада жүргөндө үйрөнүш керек болду. Анан мисалы үчүн ушундай белгилеп туруп, анан кийин буну QGIS деген программа бар, ал да өзүнчө бизде политехте жакшы үйрөтөт болуш керек ошонучу. Буларды колдонуп дагы талдасаңар болот, бирок бул өзүңөрдүн эмне максат үчүн колдоп аткан үчүн ошого жараша сиз өтө мындай татаал же болбосо жөнөкөй ыкманда колдонсоңуз болот да. Анан неме боюнча, компьютердин күчү боюнча, негизи компьютердин өтө деле күчтүү болуунун кажети жок. Сиз деген жөнөкөй эле тиги эски компьютерлер менен деле иштесеңер болот. Мына мисалы үчүн мен колдонуп аткан компьютер деле өзү өтө күчтүү эмес. Себеби өзү чакан компьютер болгондон кийин мисалы үчүн процессору деле, кыймылдаткычы деле өтө күчтүү эмес да. Ошон бирок ошол деле тартат, жакшы эле тартат. Ооба, MaxQDA бир 2 гигабайтка барып калса керек, Ошондой болуп калат го, караш керек да. Мерим Жанакунова жазып жатат. Чоң рахмат, иштериңиздерге ийгилик каалайм. Оксана Исмаилбекова. Айбек, сен материалдарыңды дайыма программалар менен талдайсыңбы? Программа колдонбогондорго кандай сунуш берет элең? Дагы ыкмалар менен дагы талдаса болот.
дагы кандай ыкмалар менен талдаса болот? Негизи мен ошол программалар менен ошол PhD'ни баштаганда ошо программалар менен талдоого өткөм, себеби маалыматтын көлөмү аябай көп болгондон кийин ошон үчүн программалар алууга туура келген. Анан бул MaxQDA болбосо дагы мен жана жогоруда көрсөтүп кеткендей эле Excel менен деле талдасаңар болот да. Excel деген эми азыр баарында эле бар болуп атпайбы? Анан ошон үчүн жок дегенде Excel'де талдасаңар болот да. Excel'де талдасаңар жанакындай маалыматтарды баттабууга, анан мисалы үчүн диаграммалар жасаш керек болсо диаграммалар жасоого же болбосо иреттүү болот да. Мисалы үчүн бул маалыматым кайда эле деп мындай таба албай мындай кай жерде эле деп эстей албай жүрө албайсыңар да. Анан өзгөчө PhD'ни жазып атсаңар, сиз талай изилдөө өткөзгөндөн кийин дагы жазып бүткөнгө чейин бир 3-4 жыл өтүп кетиши мүмкүн да. Анан 3-4 жылдын ичинде көп нерселер унутулуп калат. Ошондуктан бир немеге кандай айтсам бир оңой таап алган жерде сакташ керек деген неме бар да. Ошондой талап бар. Ошон үчүн мен жок дегенде Excel'ди колдоном. Анан кээ бир студенттер бар, алар деген мисалы үчүн немелерди мисалы үчүн колго жазып дагы изилдейт да. Мисалы үчүн мен азыр өзүмдүн кесиптешимдин талдоо ыкмасын көрсөтсөм, Ксения деген, ал көрдүңүзбү? Мына могул жерде биз отурган кеңсебизде мондай sticky notes деп коет го, кадимкидей немелер бар го, жазып туруп чапташтыра бересиз го. Ал ушундай нерселерди колдонот да. Ал китеп окуганда дагы, өзүн изилдегенде дагы, ой жүгүрткөндө дагы бирдемелерин жазып, анан бул жерлерге мындайынан чаптап, анан тигиндейинен чаптап ушундай колдонот да. Айбек, интернет токтоп калды окшойт, Ооба, Айбек жаш изилдөөчү болгондуктан көбүнчө ошо технологияларды жакшы өздөштүрүп көп колдонот да, кеңири колдонот. Анан азыр ошо башка кесиптеши Ксениянын мисалын көрсөткөндөй, ошентип өзүнөр деле иреттеп, бир кагазга болобу, блокнотко болобу, сөзсүз бир капталына жазып алышыңар керек да. Бул кайсы темага ылайыктуу болот эле деп бир структураны баштан баштап эле ошентип жазып белгилеп кетирсеңер, аягында анан өзүңөр ылгап аласыңар да, кайсынысын колдоносуңар, кайсынысы каяка туура келет. Айбек эми биротоло чыгып кетти окшойт, Анан ошол азыр суроону улантсам, ошол суроого кайра эле ичинде жооп болуптур. Сабира Чаргынова сурап жатат. Рахмат Айбек, Google Жер деген жакшы окшойт, география сабагында колдонсо болобу? Кантип издейм? Анан Турат агай шилтемесин жөнөттү. Google Жер буга интернет керек. Сабира айым, мама, сиз классыңызга интернет орноштурушуңуз керек да. Анан окуучуларга көрсөтөм десеңиз, проекторда болуш керек, же болбосо чоңураак компьютериңиз бар го, ошака деле интернет менен кирип көрсөтсөңүз болот. Эгер Шамал Сайды көрсөтөм десеңиз, мен деле Шамал Сайды изилдейм да, анан Google Жер менен Шамал Сайды карасаңар, жанагы аталыштары көп жазылган эмес. Мен өзүм бир 2-3 жерлерди атап өлчөп жазып койгом, өзүм эле мындай ар бир киши деле кирип мындай өзгөртүүлөрдү киргизип жаза алат да. Анан ошону колдонуп көрүңүз. Суроолор чатта жок экен. Айбек ал азыр ошо интернет проблема болуп атат окшойт. Азыр Айбекти күтө туралы, андыча чогуу деле талкууласак болот. Мисалы үчүн, мүмкүн араңарда ошол технология эмес, башка ыкмаларды колдонгонуңар бардыр. Оксана, сизди сөзгө тартсам, сиз эң ошо тажрыйбалуу изилдөөчүлөрдүн бирисиз, алдыңкы катарында турасыз. Ошо билишимче технологиядан башка деле мындай классикалык жолдорду колдонсоңуз керек. Ошо бир 4-5 кеңештериңизди, сунуштарыңызды айтып кетсеңиз. Кандай, Гүлзат, жакшылап угулуп атамбы? Жакшы угулуп. Мен өзүм болсо диссертациямды мындай технология жок эле жазгам, бирок механический кылып кол менен биринчи бүт интервьюларды кагазга чыгарып алгам. Бир
150-200 барак чыгаргам биринчи, анан баарын окуп чыккам дагы, анан боёгом карандаш менен де. Кызыл, жашыл, сары карандаш менен боеп, анан ошо боёкко катары эле бөлүп чыккам. Мисалы, кызыл менен кеткендер бир бөлүк болот, жашыл өңдөгүлөр экинчи бөлүк болот, сары өңдөгүлөр үчүнчү бөлүк болот да, анан ошонун эмесинен эле жазып баштадым. Ошолдай көрө алдым да, бүт 200 баракты бүт үйдүн баарына жайнатып коюп эле, ушундай кол менен механический иштейм. Азыркыга чейин деле ушундай иштейм, бирок ойлоп аткам ушундай жаңы программалар менен иштеп көрсөмбү деп. Анан жакшы экен, 2 сааттан бир 2 күндүн ичине чейин үйрөнүп алса, аракет кылып көрүш керек, үйрөнгөнгө жаңы методдорду дагы. Ооба, оңой эле мындай оор көрүнгөнү менен баскылай берип, смартфонду деле үйрөнүп атпайбы? Карылар деле, балдар деле баскылай берсе эле өзүбүз эле эстеп үйрөнө беребиз да. Ошо Айбек кайра байланышка чыкты. Ооба, кечиресиз, мен ошо интернетимди неметип кетет. Ооба. Дагы суроолорду окусам, дагы Зарыдан келди суроо. MaxQDA ошонун эле софт программасы, Оксана Эженин ыкмасынын эле электронный варианты дейт. Ооба. Ооба, туура. Бул эми негизги максаты эмне? Иреттеп биздин көз алдыбызга көрсөтүш керек да. Мисалы үчүн канча деген маалыматты алабыз да изилдөөгө. Аябай интервьюну транскрипция кылганда канча бир 10-20 барак болуп кетет бир эле кишиники. Интервьюга жараша да, мисалы. Интервьюдан башка байкоодун дагы колдонобуз, ар кандай кейстерди, анан этнография колдонсо, андан да аябай чоң татаалдашкан, чаташкан маалымат болот да. Ошону биз өзүбүзгө бөлүп алышыбыз керек. Кайсынысы өзгөчөлөнүп турат, кайсынысы кайсыга ылайыктуу, кайсы кайсыны толуктайт, кайсы кайсыга карама каршы келет деп туруп, бул ошо иреттөө максатында керек да, мындай программаларбы же классикалык жол, Оксана айтып берген жолдорбу? Ооба, мына чатта суроолор түгөндү. Эми катышуучулардын арасында сурооңор болсо же каалоолорбу, микрофонуңарды күйгүзүп сурай берсеңиздер болот. Же өзүңөрдүн маалыматты талдоо тажрыйбаңыз болсо, ошону да бөлүшсөңүздөр болот. Ооба. Саламатсыздарбы? Айбек мырза, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Өтө сонун маалыматтарды бердиңиз. Мен негизи катардагы эле жөн эле мугалиммин, илим изилдөөчү эмес. Бирок ушул онлайн университетке катышкандан бери абдан көптөгөн маалыматтарды алып, ушундай бир илим изилдөөнүн жолдору менен таанышып атканыма абдан кубанычтамын. Жөн гана ошол бүгүн сизге бир ийгилик каалап коеюн дедим. Анан онлайн университетке айрыкча бир рахмат айтып коеюн дегем. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, силер деле ушинтип колдоп катышып турсаңар, ал деле чоң күч кубат, дем берет. Чолпон эже, сурооңуз барбы? Ийгилик. Угулуп атабы? Угулуп атат. Айбек, азыркы айткан талоонун азыркы программасынан башка кандай программалар бар? Аны сен өзүңдүн тажрыйбаңда колдонуп көргөн жоксуң, бирок билесиң да, ал талоолордучу. Ал программалар кайсыларды билесиң? Кечиресиз. Рахмат Чолпон эже. Негизи ошол маалыматтын түрлөрү бар да, жана сындык жана сандык депчи. Айтып атпайсызбы? Сындык деген ошол көбүнчө текст, сандык деген көбүнчө сандар болупчу. Анан ошол сындыктардын негизи программалары көп эле. Анан ошол эң негизги, ошол эң 3 алп деп койсок, бул ошол мен айткан MaxQDA, Atlas TI, анан NVivo деген бар да. Анан мисалы үчүн сандыктардын ыкмаларын колдонгондагы өзүнүн программалары бар. Мисалы үчүн мен иштеп көргөн SPSS деген бар болчу. Эме Software Package for Social Scientists деп коет. Ошол коомдук илимдердин изилдөөчүлөр үчүн тиги программалар деп койгон да. Ошол SPSS-ти иштеп көргөм, ал деле оңой эле. Андан сырткары дагы мисалы үчүн эмне дегендер бар эле, тиги Stata деген ошондой өзүнүн сандыктардын өзүнүн дагы бир нече программалары бар. Анан дагы ушул экологияда же болбосо адам баласы менен айлана чөйрө менен ошол байланыштарды изилдегенде дагы бир программа бар, R деп коет да, жөн эле бир эле тамга да, англисче R деген тамга.
ошол дагы абдан сонун программа, бирок ал жерде аны үйрөнүш бир аз оорураак да. Ал жерде кадимкидей өзүңүз жана программирование кылгандай ошондой жазып талдасаңар болот, бирок анын ичине карталарды да киргизсеңер болот. Анан ошол сандык өтө татаал талдоолорду кылсаңар болот. Анан ошону негизи үйрөнүп алсаңар өтө кызыктуу да. Бирок ошол азыр мисалы үчүн бул жерде медицинада болуп аткан изилдөөлөрдө, психологияда болуп аткан изилдөөлөрдө, ошо айлана чөйрөнү изилдөөлөрдө көп колдонулат да. Бирок аны мен тилекке каршы билбейм, аны мен иштеп көргөн эмесмин, мындай үстүртөдөн билем. Бирок ошол өзүм ар менен иштеп көргөн эмесмин. Себеби менде андай ар менен иштей турган маалыматым жок да. Мен жана башында айтып кеткендей эле, силердин ошол болгон маалыматыңарга жараша силер талдоо ыкмаларын тандайсыз да. Анан эгерде ар менен иштей турган немеңиз, маалыматыңыз жок болсо, аны үйрөнүүнү кажети болбойт экен да. Бирок эгерде сиз иштеп атсаңыз, ошону үйрөнүп алсаңыз сонун болот. Ооба, Кымызай Абдраимовна жазып атат, ыраазычылык билдирем, изилдөөлөрүңүзгө ийгилик. Зары, social network analysis деген дагы бар коомдоштуктардын байланыштарын талдаса болот деп ошо жана серептөөчү программа ыкмалардын бирин айтып атат, social network analysis деп. Чатта суроолор калган жок. Ооба, ошол social network analysis дегенди да кылсаңыз болот. Буну деген дагы көп, мисалы үчүн эгерде сиз ошол адамдар бири-бири менен кандай байланышаарын ошону изилдесеңер, сиз ошондой талдоо кылсаңыз болот да. Мисалы үчүн менин канча досум бар, анын канча досу бар. Анан ошол бири-бирибиздин байланышыбызды дагы, мисалы үчүн күндө сүйлөшүп турсаңар, мисалы үчүн 5 деп белгилейсиңер. 2 күндө бир кылып неметип турсаңар, мисалы үчүн 4, 3, 2 деп туруп, анан ошолордун баарын код кылып туруп жазсаңар, бир сонун немелерди график катары көрсөтсөңүз болот да. Мисалы үчүн чекит кылып, анан бири-бири менен байланыштарын, мисалы үчүн канчалык жебеси семиз болсо ошончолук байланышы тыкысыраак деп. Мисалы үчүн ошону мисалы үчүн өзүңөрдүн туугандарыңардын бири-бири менен болгон байланышында дагы мисалы үчүн талдасаңар болот да. Аны адабиятта да мисалы үчүн колдонушат. Бир каарман менен экинчи каармандын байланышы кандай? Мисалы үчүн бир каарманга экинчи каармандын байланышы кандай деп, ушундай эми негизи сиздин изилдөө сурооңорго жараса ушундай social network analysis кылсаңыз болот, же болбосо мисалы үчүн эгерде сиз институттарды изилдесеңер, институттарды ичинде, мисалы үчүн ичиндеги структурасын, түзүлүшүн, байланыштарын неметсеңиз, изилдесеңиз болот. Негизи ошол өзүңүздүн максатыңызга жараша жана жыйнаган маалыматыңызга жараша көптөгөн талдоо ыкмаларын колдосоңор болот да. Бирок кандай ыкманы колдонбосоңуз дагы жанакы иреттөө, белгилөө, сүрөттөө, анан салыштыруу деген ошол 4 баскыч дайыма боло берет да. Бирок ошол ыкмага жараша дагы өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн. Ооба, рахмат. Тактап жатат Зары, бул social network analysis деген ал техникалык программа деп. Ошондой да барбы, түшүнүктүү. Бирок мен ошол social network analysis дегенди жанакы мисалы үчүн ошол адабият талдоону көп көргөм да. Мисалы үчүн жанакы так оюндары деген, жана Игра престолов деген, Game of Thrones деген болбоду эле? Бир аябай популярдуу. Ошону да ошондой изилдешкен да. Мисалы үчүн ар бир каарман ким менен кандай байланышы бар, анан ошол байланышынын тыкыз болгонун ошол жанакы жебесинин семиздигине байланыштырып мындай өтө сонун кылышкан да. Мисалы үчүн бизди деле мисалы үчүн эгерде бизде саясаттануучулар болсо, ошондой ыкманы колдонсо да болот да. Мисалы үчүн кайсыл саясатчы кимге кандай байланышы бар, ошону мисалы үчүн изилдеп чыксаңар болот. Бирок ал үчүн сиз алар менен жакшы сүйлөшүп, ким менен катышы бар, ким менен кандай катышат, ошондой маалыматыңыз керек да. Эгерде андай маалыматыңыз жок болсо, сиз ал ыкманы колдоно албайсыз. Себеби ал ыкманы колдонуш үчүн сизге жетиштүү маалыматыңыз болбой калат да. Ооба, ошондой жолдору көп. Кайра эле Оксана оюма келди, жана тууган урукту, үй бүлөнү изилдеп жакшы kinship analysis колдонгон, ошо тууганчылыкты, ошо жана аталыштарын сонун схемалап
тизип көрсөткөн да, ошо антропологияда ошондой да курал бар. Гүлзат да кошуп кетсе болобу? Жаңы эле азыр жибердим чатка. Ушул программа бар, genopro.com деген. Бекер. Анан ошол программа аркылуу, мисалы, санжыраны чийсе болот, туугандарда мамиле. Анан 1 айга бекер да. Анан 1 айдын ичинде мындай мен жетишкем. Ошол программа менен жакшы колдонуп жүрөм. Бүлө бак дейт, анан бүт туугандардын баарын ошол аркылуу чийип кете берсе болот. Genopro жакшы экен, бул изилдөө эмес, өзүбүзгө деле жеке үй бүлөлүк тарыхка деле колдонуп калышыбыз керек экен. Мен салып жибердим адресин. Genopro анан checkit.com. Genopro checkit.com Оксана? Ооба, checkit.com. genopro.com. Genopro, Салдым. Окудум, ошо чоң рахмат. Айбек, дагы катышуучулардан суроо барбы? Мүмкүн колуңарда маалыматтар болуп, анан аны кантип иреттейм, кантип ошо колдоном дегениңер мүмкүн бардыр араңарда. Суроолор жок болсо? Гүлзат, сиз өзүңүз угулуп атабы? Угулуп атат. Гүлзат, сиз өзүңүз кайдандай ыкманы колдондуңуз өзүңүздүн изилдөөңүздө? Мен мисалы үчүн магистратураны саясат таануудан бүткөм, анан статистика колдонгом, тиги Айбек айткан R программасын колдонгом. Ал жерде мен чоң датаны чоң маалыматты колдонгом да. 10 жылдык анализ болчу. Салыштыруу менен регрессияларды ал магистратурада болчу. Азыр жана башка бир илимий макалаларымда көбүнчө мындай антропологиялык интерпретация аркылуу түшүндүрүп эметем да, бул мындай болгон, мындай деп салыштырып, анан дагы санариптик этнографияда колдоном, кыргызча ошентип которуп атам да, digital ethnography деп. Анын деле өзүнчө жолу бар, бирок булар көбүнчө мындай descriptive кандай болот эле, сүрөттөө аркылуу да, деп сүрөттөп, анан кийин мындай салыштырабыз да. Көбүнчө бул сөз аркылуу берилет. Бул мынтип айткан, кийин мындай болгон, анан бул мындай себеби мындай деп туруп, бул калың сүрөттөө деп коет, англисчеде thick description деп коет. Мындай көп сөз, көп баян менен ошентип туруп талдоо кылабыз да. Ошо акыркылары меники антропологияга таянып, ошондой. Анан ошол дагы кандай жолдор. Оксана айткандай, ошентип белгилеп деле жүрдүм. Mass-QD'de да колдоном. Иши кылса ар кандай жолдору да, себеби маалымат көп да, анан ал маалымат менен эле отура бербей жашоодо башка деле жумуштар болот, ошон үчүн сөзсүз иреттеп алышыңар керек да. Сөзсүз бир жерде баары капталып чогулуп туруш керек, же папкада дагы, эмелерде дагы, блокнот кагаздарда дагы. Анан кээде аябай ушундай маанилүүлөрдү мынтип маңдайга илип коем. Себеби адашып улам ошону карап өзүңө эскерип турбасаң, улам жаңы тема ачыла берет, бул кызык экен, буну кошушум керек экен деп туруп, мындай чачыранып калат да көбүнчөчү. Өзүңө жана темаңдагы буну дагы кошом, буну да кошом деп туруп, өзүнчө мындай энциклопедияга айландырбаш үчүн эң маанилүүлөрүн эле токтолуп, улам өзүңө кайра эскертип турушуң керек да, карап-карапчы. Ошондон алыс кетпей. Ошого мага многу программалар жардам берет. Жана ошентип маңдайыма монтип эле кагаздарды илип, бир 5-6 темаларды коюп, анан түйүнө улам кайсынысы маанилүү көрүнүп баратса, ошолорду түйүнө жаза коюп, анан ошого карманыш керек ошол структурага. Ошол. Дагы суроолор барбы? Жок болсо, мен бул жакка чатка улам жазып аттым, онлайн университетинин телеграмдагы, фейсбуктагы жана
Инстаграмдагы даректерин мына дагы жазып койдум. Кирип катталып, буга чейин деле ачылган темаларды көрө алсаңыздар болот. Бул ошол илимий изилдөөнүн сапаттык усулдарынын ошо акыркы темалары. Кийинкисинде эми ошол изилдөө жасап бүткөндөн кийин, маалыматты чыгарып, топтоп, аны талдагандан кийин эмне кылабыз? Аны же жарыялайбыз, же бир формада макалабы, диссертациябы биринчисин чыгарабыз. Мындай семинарларга катышып атабыз биз. Немеде, Германияда. Ошо боюнча дагы акыркы вебинар өтөт. Ошо көз салып туруңуздар, анда жарыялайбыз. Ошо баарын чогулткан илимий ошо изилдөөнү кантип макалага айландыруу, кантип ошону элге чыгаруу тууралуу вебинар дагы болот. Ошо анда азыр аягына чыга берели вебинардын, Айбек, сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Жана технологиянын жакшы усулдарын айтып түшүндүрүп бердиңиз. Микрофонуңарды күйгүзүп, Айбекке кол чаап койсоңуздар болот.